Саламатсызбы Хусейн агай. Ошо биздин суроолорубуз референдумга жана ошо конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүүгө тийиштүү болмокчу. Алдын ала сурамжылоолордун натыйжасында элдин 30дан ашык пайызы ушул конституцияны эмне себептен өткөрүп атышат, кандай болот деген маалыматы жок болуп атат да. Буга чейин сиз айтып келгенсиз, ушул конституциянын өзгөртүүлөрү боюнча маалымат берүүгө абдан тар убакыт болуп калды депчи. Мисалы ушул канча убакыт негизи керектелет деп ойлойсуз? Биздин заманыбызда болгон коммунисттик партиянын диктатурасы кадимкидей болгондо албетте ушул болгон убакыт толук эле жетишмек. Бирок бүгүнкү күнү коммунисттик партиянын идеологиясы жок. Бореги көп партиялуулук деп коюп туруп, көп партиялуулук деп мына ушу теге конституциянын түздөн түз ошондо киргизилген заңдыктарды элге жеткирүү боюнча максаттуу иштеген бригадалар болбоду. Үчүнчүдөн мынакей тиги теле көрсөтүү, радио уктуруу буларды теге эле азыраак болуп калды. Ошон үчүн бул 30га жетпedi дегенге мен толук макулмун. Себеби түшүндүрүлгөн жок. Бул биринчиден. Экинчиден чын-чынына келгенде мына акыркы 20 жылдын ичинде конституцияны 9 жолу алмаштырылган. 9 жолу алмаштырылган. Ошо ар бир алмашканында кыргыздын менталитетине, кыргыздын саясий максатына жана кыргыз мамлекети кандай болуш керек деген маселелер анчалык кеңири талкууланган эмес. Ошон үчүн менимче биринчиден кадимкидей эле агит бригадаларды уюштуруп, азыр тиги эмне көп Кыргызстанда партиялар көп. Ошо партиялардын баардыгы тең агит бригадалар ар бир айылга жетип, ар бир тетигереги тоолуу райондорго чейин барганда биздин түшүнүүгү бир топ эле болмок эле. Чын-чынына келгенде конституция мына акыркы жолу кошумчалоолору мен баары эле толук болуп калды дегенден арызмын. Але да болсо бул конституциянын акта кыргыздын тарыхын, кыргыздын келечегин, кыргыздын жана максаттуу өзгөрүүлөрүн эске алып туруп бул конституцияндагы кайра жазып чыкса болмок. Учурда ушул баш мыйзамды өзгөртүүдө президент Алмазбек Атамбаев жана жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаевдин ортосундагы тиреш абдан күчөп кетти. Бирок бул тиреш буга чейин деле бар болчу. Бирок баш мыйзамды өзгөртүү деп маселеси башталгандан бери ортодо компроматтардын оюндары башталып кетти да. Бул эмне менен бүтөт? Арты эмне болот? Бул Текебаев менен азыркы президенттин ортосундагы карама каршылык көрүнүп турат. Себеби президент канчалык кылган менен, аракет кылган менен Текебаев дагы аракет кылып өзүнүн максаттары сактап калууга метод. Мисалы бир маселе, мародер деген сөз болду. Мародер деген сөз дегенде чыкканында, ошол тиги Текебаев жана анын эң жакын адамдары ошол кезде түрмөдө отургандардын оокатын алдагандыгы, анан жанагы акча ячейкаларын ачкандыгы, булардын баары ошол учурда жарыяланды эле. Демек ошого жарата президенттин көз карашы жана аракети эл тарабына туура эле түшүндүрүлгөн болчу. Текебаев болсо ошонун баардыгын тең жаап жашырууга аракеттенип, натыйжада мамлекеттик деңгээлдеги, мамлекеттик кызыкчылыгынын деңгээлде эмес, эки жол эле инсандын ортосундагы карама каршылык сыяктуу болуп калды. Бул жерде мамлекеттин келечеги, мамлекеттин эртеңки калк күткөн жакшы социалдык, саясий, экономикалык кызыктар унуткарылып эле жеке кызыкчылык деп өтүп калды. Демек баары бир мунун баары тең эрте тиргечтер ачыкка чыгат. Ошондой кимдин туура экендигин, кимдин туура эмес экендиги баары тең ачыкка чыгат. Бул жерде экөөнүн эметкенде президент деле ошол маселелерди ачык айтарын айтып коюп туруп, мамлекеттин ээси болуп туруп, чечкиндүү аягына чейин тик турганга жарабай ушу айткан сөзү менен болуп калды да. Себеби баары тең көрүнүп атат да. Мародерлук боюнча канча ячейка жарылгандыгы, канча банканын кассалар ачылгандыгы мунун баары тең жарыяланды. Бирок кандай болду? Ким жасады? Эмне үчүн? Бийлик ушуларга кийлигишип элге жарыялабай жатат. Мынакей эртеңки күнү мына шайлоодо бүтөт, баары бүтөт. Ушунун баары тең ачыкка чыгат да. Ошондой келип алып туруп, кимиси канчалык деңгээлде мамлекеттин кызыкчылыгына, элдин жалпы психологиялык абалына зыян алып келгендиги өзүнөн өзү көрүнүп калат.
Баш мыйзамды өзгөртүүгө деги эле негиз барбы? Жана референдум кандай аяктайт? Кандай баа бересиз? Сурооңо так жооп берейин. Түздөн түз ошо баш мыйзамды өзгөртүүгө толук укук бар. Мен жана сизге айттым, акыркы 25 жылдын ичинде Кыргыз өз алдынча азаттуулукка ээ болгондон кийин накта Кыргыздын улуттук конституциясына ээ боло элекпиз. Ушул кезекте дагы мына акыркы болгон өзгөртүүлөр чала болуп калды. Кыргыздын улуттук конституциясы болуш керек. Мына ошондо Кыргыз теттерге Чукоткадан башка Волга деңизине чейинки ээн талааны ээлеп тургандан кийинки 18-19-20 кылымдарда башка элдердин үстөмдүгүнүн натыйжасында негизинен батыштыктардын анан кийин идеологиялык өзгөртүүлөрдүн натыйжасында Кыргыз өзүнүн тарыхый баалуулуктарынан ажырай баштаган. Мына ошо 8 жолу алмашылган конституцияда Кыргыздын ажырап калган саясий, этикалык, социалдык баалуулуктар ушул конституцияга кирген эмес. Мисалы бир эле сизге нерсени айтып берейин. Жер маселеси. Кыргыз Республикасында жалпы жердин 5% согуш сугарууга татыктуу. Ошондо 95% бул тоолор жана таштар. Ал эми тоолордун арасынан бар болгону анча мынча суу жетип, анан кийин жалпы сугарып түшүм ара турган жерлер 18 гана пайыз. Ошондон карап көрүңүз, эми ошондон келип алып туруп конституцияда жер сатылат деген үлүш болуп, колунан келгендердин баарын жерди саткандан кийин алар келип алып туруп батышка сатышып, көп жерден ажырап калдык. Бул түп тамырдан бери туура эмес. Мынакей ошон үчүн жер маселесин бүгүн карашыбыз керек. Эмне үчүн бүгүн миграция көп болуп кетти? Эмне үчүн миллиондогон эмгекке жарамдуу үй бүлөсүн татынакай бага турган адамдар Европада, Америкада, тетереги Азиянын башка жактарында жүрүп атышат. Мунун баардыгы тең жер маселесинин аздыгынан жана ал жетишпегендигинен болуп жатат. Ушулардын баарын ойлоп отуруп ойлойсуз, конституция дагы эле болсо, акылдуулар келсе, акылмандар келсе, нагыз Кыргыз үчүн күйгөн мыкты патриоттор келсе, бул конституция эртедир баары оңорот. Ошондо келип алып туруп, накта улуттун байыртан бери калыпталып калган уруханий дөөлөттөрү, юридикалык жактан, укуктук жактан накта карапайым адамдардын көңүлүнө жага турган жоболор болот. Ошон үчүн конституция баары оңдолот. Бирок азыркы оңдолгончо кабыл алып туралык, бирок көп эле жетишпеген жактары бар ушул учурда дагы.